Ажырашуу. Аңгеменин автору Дооронбек Садырбаев. Үн коштогон Айзат Канатбек кызы. Бирөө аябай көкүтсө керек. Менден көңүлү сууп, ак кар көк музга айланып алгансып, күндөрдүн биринде эле букешимдин сиркеси суу көтөрбөй зиркилеп калыптыр. Жетишет, деди ал чырайлуу жүзүн мисирейтип. Мындан ары чыдай албаймын. Тойдум ушундай тириликтен. 10 гүлүмдөн бир гүлүм ачыла элек жатып солой турган болдум. Сага кор болгон кайран гана өмүрүм, кайран гана. Укмушуң кургурдуко. Мурда биздин үйгө башпага элек мындай чоочун сөздөр каяктан келип калды экен? Букештин мынтмей адаты жок эле го. Кой, байбишемдин тамырын тартып, бул сөздөрдүн төркүнүн билейин деген ойдо. Букеш, таң атпай наалып калыпсың? Менден эмне жамандык көрдүң? Деп сурап койдум. Деп этегиңди кармаганы эмне жакшылык көрдүм? Же айлап, жылдап үйүңдүн 4 дубалын кайтартып койгонуң жакшылыгыңбы? Кап акча таап, дүйнө мүлктү басып коюп, мени шан шөкөткө маарытып, апта сайын айылга алып барып, төркүлөтүп келип жүргөн немедей көңүлүң тоок сүйлөйсүң да. Башка жыргалыңды айтпай эле коеюн. Театрга барбаганыбызга канча болду, я? Тириликтин жагдайына карайбыз да, байбиче, дедим аны бир аз жошуткум келип. Апта сайын деп айта албайм. Шарты келгенде барып эле турабыз го айылыңа. Театрга деле ошондой. Акыры сени үйгө отургузуп коюп, өзүм ойноп жүргөн жерим жок го. Ооба, ошенткениң эле жетпей атты эле. Мен акмак, сенин көңүлүңө карап, алыс жакын менен катышпай, элден журттан да чыгып кала турган болдум. Качан болбосун үңкүп, үстөлүңдү кучактап, олтурганың олтурган. Же бир жарытылуу бирдеме жазган неме болсоң экен? Букеш, жарытабы, жарытпайбы, бул менин көңүл кушум. Мындан пайда көрөйүн деп жазып жаткан жерим жок. Анча-мынча жарык көргөндөрүнүн тырмак акысын алып деле жатабыз го, Кудай жалгагыр. Сен алгандай, турмуш тирилигибиз деле эч кимдикинен кем эмес. Жалаң жазгандан тийгенден Волгага да жеттик го. Гарнитур, телевизор, килем, силем дегендерден да кура эмеспиз. Кийим кечеден деле өксүгөн жериң жок. Баарын чогулта келсе, чаканраак дүкөндүн дүйнөсүнөн ашып түшөт, бирок кемебейт. Дагы сага эмне керек? Күлкүмдү келтирбечи. Менин чопкуттарымды сөз кылып. Мен даражамдагылардын эң эле байкушумун, билгиң келсе. Көчөдөн учураган тааныштардын баарысы тамшанып гана турушчу эле кыз кезимде. Менин кийингенимди көрүшкөндө. Эмичи? Бериси 3 жыл кийем бир пальтону. Институтта окуп жүргөнүбүздө эч ким карабаган Разия деген бир кеңкейген кыз бар эле. Күйөөдөн бакыт айтып койгон экен. Мына азыр кызматка машине менен гана барып келет. Күндү жаңыны кийип, өзү да жыргап, тууган туушкандарын да жыргатып, каерге барбасын сый урматтын үстүндө. Көйнөктүн өзүнөн 500, норка ичик, сүлөөсүн ичик, жылуу пальто, жеңил пальто, иран кофта, япон жоолуктарына эсеп жетпейт экен. Башкасын айтпай эле коеюн. Ар бир салаасына бирден Волга салынып жүрөт дейт. А сен шалдырканы чыккан эски Волгаңа мачине бишбай деп манчыркап каласың. Баары сен айткандай болсо, биздин аларга теңелишибиз кыйыныраак экен. Кыйыныраак эмей эле өмүр бою теңеле албайбыз. Анын күйөөсү сага окшогон тар неме эмес. Мен тармынбы? Анан эмне, кеңсиңби? Катындардын ишине аралашкан эркекти кенен деп коебу силер жакта? Мен сенин эмнеңе аралаштым? Баарына. Баягыда азыркы ургачылардын баары жасаган иш. Тырмагымды кызартып, оозуму боеп алсам, кыйлага чейин кыр көрсөтүп, коркутуп жүргөнүң жалганбы? Бирге иштеген келиндердин баары чачын кырктырып алышты. Мен деле ошентейин десем, кыжыйып болбой койгон ким эле? Дем алыш, майрам-сайрамда эл катары оозума бирдеке алсам, балеге калганым кабагыңа кар жайт да турат. Ушуларды кенен дейинген жасап жүрөсүңбү? Анын баарынын өзүнчө себеби бар.
Сен эл катары ичкениң менен элге окшоп көтөрө албасаң, айтпаганда кантем? Мас болгон сайын үйгө жолобой ар кайсы бактын түбүндө жатып калсаң, же 2-3 күн жоголуп кетип, араң табылсаң, канчалык кенен болсом да эркек эмесминби? Кичине тарта иштеп айтса айткандырмын. Качанкы бир өткөн ишти бетиме чуркоо кылганга жанталашпай эле кой. Бактын түбүндө жатып калсам, келиндер менен кичине үлпөт куруп, сенин көзүңө кызуу көрүнгөндөн айбыккан манушенткенмин. 2-3 күнгө жоголуп кетсем, тең туштук карызымды аткарып, кыз жеткизип баргам. Ошондо бир колхоздун байлыгын тутамдап турган бухгалтер жигит алып кетейин деп жакшы эле кыйылды эле. Ошону ээрчип кете бербей, сага кайра келген мен акмакмын. Баш кошкону сен мен дешип сексие караша элек болчубуз. Эми экөөбүздүн тең тилибиз буудай куруп, унутулуп бараткан ич күптүлүктөр кайра жаңырып, айтылбай жүргөн айыптар чукулуп, таза бале болдук. Ачуу үстүндө чындап эле көңүл калаарлык сөздөр да айтылып кетти. Менден мындай сөздөр чыкпайт деп ойлосо керек. Баш теримди байкаганда Букеш ого бетер көгөрүп алды. Ортобузда дүрттей түшкөн өрттү өчүрүүгө экөөбүз тең далалат кылбай тим койдук. Сен деп жүрүп, жакын туугандарыман алыстадым. Бейше бүбү, Кенже кан, Базаралылар менен катышпай калганыма канча болду деп бууркан шаркан түштү. Букеш, катышсаң өзүң катыша бер. Бирок мени аларга жалгаштырып ийем деген ой 3 уктасаң түшүңө кирбесин деп мен да тажалданып алдым. Кызыл тумшук Базаралыңа кайнасам каным кошулбайт. Андай аракеч менен катышкан мындай турсун, бир талаада отургандан жийиркенем. Бейше бүбүңдү жоош, момун түзүк неме деп жүрчү элем, бирок ичи арамдыкка жык толгон, анык жүзү каранын өзү ошол экенине кийин көзүм жетти. Эки адамды эриктирбей, эбиреп жебирегеп, бузуку Кенжеганыңдын элге журтка кантип батып жүргөнүн билбейм. Теги дүйнөгө барганда тозоктун тоз тополоңун чыгарып, Азрилдин өзүн алыс жакынга бөлүп жара турган немени куттуу үйүмдүн босогосуна жакын жолотпойм. Ооба, элдин баары эле жаман. Сен өзүң жалгыз жакшы болуп жаралып калган турбайсыңбы бул дүйнөгө? Мен өзүмдү элдин жакшысымын деп айткан жерим жок. Бирок жанагыларың жакшы адамдардын катарына кирсе, мен өзүмдү алардан көрө айбандардын катарына кошконду артык көрөм. Андай болсо, мен алар менен кол үзүшүп, сени менен жашай албайт экенмин. Ошондойбу? Ошондой. Ажырашабызбы? Ажырашабыз. Кийин экөөбүз тең өкүнүп калып жүрбөйлү? Өкүнүчтөн өлбөйбүз. Биздин сүйүүбүзчү? Күлкүмдү келтирбе, жок нерсени айтып. Сот аркылуу ажырашабызбы? Албетте. Эркектик кылсаң арызды сен бер, болбосо өзүм берем. Кызыбызды кантебиз? Сен кандай десең ошондой болот. Алып кетем десең талашпайм, таштап кетсең алып кет дебейм. Бул сөзүңө караганда үйдөн мен чыгып кетемин го? Эмне, талашайын дейсиңби? Коркпо. Сотто ажыраштыргандан кийин бир комната бөлдүрүп берем. Же мени чыгып кет дегиң барбы? Жо, анда өйдөн алысмын. Сыртта суук, жаңы квартира таап, күн жылыганча мурдагыбыздай эле тура турсак болбойбу? Болбойт. Сен менен ажыраштым деп эле бул дүйнөдөн так өтмөк белем. Эми мен башы бош аялмын. Өзүмө жараша курбу курдаш, тели тең туштарым келет дегендей. Аңгыча эшиктин коңгуроосу зыңгырдей түштү. Букеш эшикти ачты эле. Кандай, бүтүштүңөрбү? Деп жанагы мени таң калтырып, биздин үйгө баш бага элек чоочун сөздөрдүн төркүндөрү дабыр-дабыр болуп кирип келишти. Үйдү ала алдыңбы? Ооба. Эмеректердичи? Аны сүйлөшө электе силер келип калбадыңарбы? Деди Букеш эмнегедир ыңгайсызданып акырын сүйлөп. Анда сүйлөшкүлө, биз күтө турабыз, деди бейше бүбү, дакысы калган кара шубасын чечип жатып. Машиненин да башын ачып алгыла, деди Базаралысы, борбойгон кыпкызыл мурдунун учун кармалап. Машинени өзү минбейби? Өз акчасына алган, деп Букеш беркилердин айтканына жакшы түшүнө бербеди эле. Кенжекан туурадан чыкты.
Өз акчасына алса да анда сенин да акчаң бар. Жок дегенде жарым акчасын төлөп берди. Ачуубуз келсе аны деле баш аягы менен алдырып беребиз. Баягы Жумакадыр сотто жардамдашам деди. Койгулачы, деги силер эмне болуп калгансыңар? Деди Букеш ыйлап жибере жаздап. Менин ишиме кийлигишпегиле дебедим беле. Эмне үчүн кийлигишпейбиз? Кийлигишебиз эле. Сен биздин бөлөк бөтөнүбүз эмессиң, деп туугандары туш-туштан жаалап ийишти эле Букеш унчукпай калды. Букеш, дедим мен. Бул үйдөн мага эчтекенин кереги жок. Кааласаң машинаны деле ал. Анда ушинтип кагазга жазып кет, деди Кенжеган. Мен анын сөзүнө көңүлдө буруп койбостон Букештин көзүнө тике карап, бул үйдөн силердей адамдарды эске ала турган эчтеке албайбыз. Мына машиненин ачкычы, деп ачкычтарды столго коюп, болгон кийим-кечебизди бир чемоданга салып, кызымды жетелеп сыртка жөнөдүм. Кош. Биз чыгып баратканда Букеш бетин басып, улуп умшуп ыйлап ийди эле, төркүндөрү жанталашып, өпкө жүрөгүн көтөрө чаап, сабыр кыл, алтын башың аман болсо, андай кызды дагы төрөп алаарсың. Андан көрө жанагы желмогоздан кутулганыңа тооба кыл, дешип сорото башташты. Сыртта лапылдап кар жаап жатыптыр. Кызым бышылдап ыйлап алган. Аны кой дешке чама жок. Алкымыма кептелген муштумдай болгон ызалыкты өзүм араң-араң кармап келатам. Ооз ачсам эле чыга качканы турат. Кардын жаап турганы да абийир болуптур. Көчөдөн учурагандар жылуу денеге тийген кар эрип, төмөн куйулуп аткан экен деп, сууланган бетти анча этибарга алышкан жок. Кар жаап жатты. Чычкандай болгон кызым экөөбүз жетелешип, чоң көчөгө түшүп алып, башпаанек издеп бараттык. Жылмаюудан түрөлүп, күлкүдөн куралган биздин тирилик акыр аягы ушинтип бүтөөрү кимдин оюна келиптир? Албетте, кызым экөөбүз талаада калган жокпуз дегилечи. Менин да өзүмө жараша тең туштарым бар экен. Эртеси эле ысык суусу ичинде 2 бөлмөлүү квартира таап, ар кимиси 1-2 көтөрүп келип отуруп, мурдагыдан кем эмес эмерек-семерек курап беришкен. Көпчүлүгү күнү куру эмес, алыбыздан кабар алып, Алтурсун Асылкеч курбуларыман Керкогумду жуудуруп бергенге шылтоолоп, өзүлөрү окуткан студенткаларынан ээришип келип, мына бул талчыбыктай буралган чүрөктөрдү байкап көрчү, дос. Купулуңа болгону болсо айт, тобокер, алып кала беребиз, дегендери да болбой койгон жок. Бирок мен антия ала турган эмесмин. Башкалар канчерин билбейм. Мага чейрек кылымга жакын, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, турмуштун ар кылдаамын чогуу татышкан жан бирге адамым менен мынтип аз эле убакыттын ичинде жат болуп кетиш оор тийгенин моюнга алууга аргасызмын. Эчтеке дебесе да, утур-утур улутунуп, энесин эстеп, кызымдын муңайганы кыйнабыйды жанымды. Арадан күндөр өттү. Арызды мынча кечиктирди. Дагы эле үмүтүн үзбөй жүргөнгө шордуу деген сөз чыгып кетпесин деп арыз жүгүрткөнү эл сотуна бардым. Мурда өлүп көрбөгөн жаным ажырашуунун аки чүкүсүнөн такыр кабарым жок турбайбы? Ада бир топ машакат болот экен. 13-чү кабинеттеги юрист кеңешчиге кирсеңиз, баарын түшүндүрүп берет, деди менин турпатыма көз жүгүртүп чыккан кыз, соттун секретаря. Уруксат бекен? Терезенин ороп арасындагы столдо бирдеке жазып отурган тегерек көзөйнекчи Нургачы башын жогору көтөргөндө бири-бирибизди жазбай тааныдык. Аппей, Нурлансыңбы? Чамасы ошондойго. Уруксатпы? Албетте, кире бер, деди Айгүл жайдарлана колун сунуп. Мени кантип таап алдың? Атайы издеген киши таппай коймок беле. Эмне? Сен мени издедиңби? Күлкүмдү келтирбейчи? Өзүң күлкүчү болсоң, күлө бересиң да. Издебесем азыр маңдайыңда отурбайт элем го.
Ушу сен мага күйөөлөп келгенден соосуңбу? Деди Айгүл оюнчуна аралаш. Эмне, антүүгө картайып калдың дегин келип турабы? Тескерисинче, телевизордон көргөн сайын өңгө карыса да ушу карыбас болду деп ичим күйүп калат. Жазгандарыңды үзбөй окуп жүрөм. Ишиңдеги ийгиликтериңен да кабардармын. Сен эми элге таанымал адам болбодуңбу? Өзгөчө кийинки жумада элдин баары таанып калды деп жүрүшөт. Кийинки жумада эмне болду? Айгүл экөөбүз илгери жаш чагыбызда жакшы тең туштардан элек. Мединститутта 2 жыл чогуу окуганбыз. Экөөбүз ашыктардын ролун ойногонбуз. Драм кружокко катышып жүргөнүбүздө. Анан да мен сыяктуу шыгына шылтоолоп башка окууга которулуп кеткен. Кийин ар кимибиз өз алдыбызча үйлүү жайлуу болгондо аралыгыбыз алыста отуруп мамиле үзүлүп, көрүшпөгөнүбүзгө да көп болуп калган. Эми мынтип. Оруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей Айгүлгө баарын айтууга туура келди. Жаман болгон экен, деди Айгүл, менин таржымалымды кунт коюп угуп олтуруп. Келинчеги акыл эстүү, түзүк неме деп уктум эле. Өзүңдөн кетип жүрбөсүн? Андай болушу да ыктымал. Пендечилик. Мүдүрүлбөйм деп айтыш да кыйын. Иши кылып эми биздин отубуз күйүшпөй калды. Сот аркылуу ажырашууга арыз жүгүрткөнү келдим эле. Кийин айнып калбайсыңарбы? Айныбасак керек. Мен айныган күндө да Бүкеш айныбайт го. Андай өңдүү түстүү немени тургузабы? Илип кетет эми эле. Башыңды жерге салба, сен деле жерде калбайсың. Мени койчай, менин кимге керегим бар дейсиң? Эмне, мени эсепке кошкуң келбейби? Деп Айгүл олуттуу сөздү кайра тамашага айлантып ийди. Аргасыздан мен да кошулмуш болдум. Арыз таштагандан 2 апта өткөндөн соттон чакыруу келиптир. Айтылган маалында жетип келсем, Бүкеш тайжеси Кенжекан экөө иши түшкөндөр чогулчу жерде отурушуптур. Алардан башка да бир топ киши бар экен. Мен кирип келгенде Бүкеш ордунан ыргып турду. Иреңи кер сары, жүзү мустойо түшүптүр. Көздөрү да мурдагыдай нур чачпайт. Бирдеме дебейсиңби? Дегенсип үмүткөр караганынан да мага окшоп санаа тартса керек деп ойлоп койдум. Жанына барып кандайсың деп чачынан сылагым келди. Ошентсем эле кайра жарашып калганы турабыз. Бирок антүүгө мени 2 көзү менен тытыратып атып турган тайжесинен батын алган жокмун. Баш ийкемиш болуп, жанынан өтүп барып, залдын бир бурчундагы бош орунга отурдум. Бүкеш да отурду. 2 көзү өтүгүнүн тумшугунда. Бирдекелерди айтып жээреп жаткан тайжеси тарапты карап да койгон жок. Аңгыча ичкериден колуна бир тутам кагаз кармаган Айгүл чыга калып туура мени көздөй басты. Ой, келдиңби Нурланчик? Деп эмнегедир экилене учурашып, 2 бетимден чоп-чоп дегизе өөп алды. Бул эмнеси? Мурда мынтмейибиз жок эмес беле? Деги ургачы аттуунун жорук жоосуна түшүнүп болбойт экен го, деп эмне кылаарымды билбей карбаластап калдым. Эртерээк келгениң жакшы болуптур, деди Айгүл эми ишкердүү сөзгө өтүп. Азыр председатель менен сүйлөшүп чыктым. Кичүүсү жок, ал 2 саатта ажыраштырып коем, деди. Рахмат Айгүл. Биз болсо кече эле бүтүшүп алганбыз. Эмнени бүтүшүп жүрөсүңөр? Ажырашпайбызбы? Ким менен? Күйөөм экөөбүз. Эмнеге? Эмнеге дегениң кандай? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Же бат эле унутуп калдыңбы? Эмне деп сүйлөштүк эле Айгүл? Силер ажырашкандын эртеси экөөбүз никелешкени барабыз деп. Эми сени колуман чыгарбай калайын, деди Айгүл жакама жабышкан пырсырды тазалап. Жанагы колунан коко тыйын иш келбеген менин эр сөрөйүмөн куткарганың үчүн мен да сенин кирпигиңе кир жугузбайм, баатыр. Катындардын тирилигине аралашкан, көр жемечи, жеткен майда неме эле. Театр дегенге айда жылда сүйлөп атып, араң алпарчумун. Тооба. Айылга баралы десем эле ит атайы кармап калчу. Сен андайлардан эмессиң да, Нурланчик. Айгүл, мен...
Жо, жаманмын деген сөзүңдү уккум да келбейт. Эркектин баары сендей болуп алса гана. Өзүң жазган аңгемелериңдегидей эле болсоң жетишет. Мага башка эчтекеңдин кереги жок. Эми мындай кыл. Жанагы жаман катыныңдан майда чүйдө талашам деп баркыңды кетирбе. Кечээ менин күйөө сөрөйүм мага эчтекенин кереги жок. Кичинекей уулубузду берсе, үй жай, машина сачына бардыгын аялыма калтырам деп чыга бербедиби Кудай жалгап. Ага караганда сен аттуу, баштуу эркек эмессиңби? Сен дагы кызыңдан башка эчтеке сураба. Менде баары бар. Алганыбызга 1 ай боло элек ГАЗ-24 майы сүртүлбөгөн бойдон турат. Иши кылып, ушунча жылдан бери менин жыйнап тергеним сенин кызың менен менин уулум төртөөбүздүн өмүрүбүздүн акырына чейин момундай жетет, деп Айгүл сөөмөйүн кекиртегинин тушунан алып өттү. Макул десең, дагы бирди төрөп берем. Таза мени Кудай уруп салган го. Өгүнү бир аз тамашалашмыш болдум эле. Ошондой ит болгон окшойм деп ыңгайсызданып, эки жагымды карансам, элдин баары биздин сөзгө кулак төшөп отурушкандай сыяктанды. Букештин иреңинде кан сөөлү жок, боп-боз чөпүрөк болуп калыптыр. Эми эң негизги маселе, деди Айгүл жумшак алакандар менен жагымдан сылагылап. Жакынкы күндөрдө кызыңды мага жаздырып алалы. Жерге кирсин. Керек десе алиментин деле төлөп берип турабыз. Бирок кызды өзүбүзгө жаздырып алышыбыз керек. Муну укканда Букештин жаны чыгып кете жаздап, ордунан ыргып турду. Эмне? Кимди өзүңөргө жаздырып алган атасыңар? Айгүл Букеш тарапка жалт бурулуп, о бир окумга дейре тегерек көз айнегинин үстүнөн теңсинбей карап турду да: "Гражданка, сизге эч ким сүйлөгөн жок, кыпчылбаңыз", деп кайра мага бурулду. Эмне үчүн кыпчылбайт экем? Кыпчылам эле. Айгүл кайра кайрылды. Гражданка, ордуңузга барып отуруңуз. Кезегиңиз келгенде чакырышат. Башка бирөөлөрдүн сөзүнө аралашпаңыз. Аралашам эле. Эмнеге аралашпайт экенмин? Кечирип кой, Нурланчык, деди Айгүл күтүлбөгөн жерден мага кайрылып. Бизге келгендердин көпчүлүгү ушундай. Нерви бош, этикадан түшүнүгү жок немелер болушат. Жүрчү, менин кабинетиме кирип, эркин сүйлөшүп алалы. Айгүл мени колдун алып, өзүнүн кабинети тарапка жетелеп жөнөдү. Каяка? Мындай болуңуз. Нурлан, деди Букеш чыйпый чыгып. Сен эмне өлдүрөп, мына ул катындын көзүн карап калгансың? Букеш, мен... Сен куруп кал, кое бер колун, деп Букеш Айгүлдүн колун кагып ийди. Муну көр, бу жерде кызмат кылбай эле кимдин эри бошоор экен деп аңдып жүргөн неме турбайбы? Гражданка, оозуңузга карап сүйлөңүз. Нурланда кандай акыңыз бар? Акым ошо. Азырынча бул менин эрим. Эриңиз болсо эмне экен? Бүгүн ажырашсаңар, эртең меники болот. Туурабы, Нурлан? Болбойт. Кадырыңыз жан болсун. Мен тирүү турсам, андай болбойт. Нурлан, бас алдыга түшкүн. Каяка? Бияка арыз берип, кийин келип айнып калдык деп айтып коесуң. Ошентсе болор бекен? Бас дейм. Айгүл, сен кечирип кой деп мунун илбериңкисин кантесиң? Бас. Бөкентай, эмне кылып атасың? Эсиңди жый, деп Кенжекан тайэжеси туурадан чыкты. Тайэже, силер менин ишиме кийлигишпегиле. Мына ушинтип башкаларга да айтып коюңуз. Сен кылчыктай бас. Букеш мени доктуңдатып айдаган бойдон үйгө алып келди. Кызымдын сүйүнгөнүн айта көрбөгүлө. Анан баары кайра башынан башталды. Кайра үйлөнүү тоюбузга Айгүлдү күйөөсү менен чакырганбыз. Ада сөз кадырын баалаган тамаша көй неме экен. Айгүлдүн ошондогу атайлап жасаган амалына баарыбыз сарактап күлгөнүбүз эмдигиче эсимде. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме Ажырашуу. Аңгеменин автору Дооронбек Садырбаев. Үн коштогон Айзат Кантбек кызы.